Bismillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Zatında sıfatında жалғыз болған Allah subhanahu wa ta'ala. Қараң, қаншалық чырайлуу, қоз, ешбір кемчилиги жоқ табиғатты жаратып қойған. Қараң, не үшін инсандар, менің пенделерім ушул табиғатта рахаттансын, ушул табиғатта башын ес алдырсын. Аллах Таала бұл дүниені дарул асбаб, себептердің дүниесі, аспаптардың дүниесі қылды. Адам баласының ес алыш үшін Аллах Таала ошондой табиғатты жаратты. Аллах Таала Құранда айтады: "Афала янзуруна илал ибли кайфа хулиқат." Силер төні жаралғанына, аны мен кантип, кандай чеберлигим менен жаратканыма карабайсыңар дейт Аллах Таала. Ва ила самаи кайфа руфиат. Асмандарды карабайсыңар дейт. Караң, асманды ачык болгон асман. Ал мусаввир Аллах субхanahu ва таала сүрөт берүүчү зат, келбетке берүүчү зат Аллах субхanahu ва таала. Ва илал жибали кайфа нусибат. Тоолорду карабайсыңар дейт Аллах субхanahu ва таала. Тоолорду биз кандай жерге казык кылып каап койгонбуз дейт Аллах субхanahu ва таала. Ва илал арди кайфа сутихат. Жер шарын карабайсыңарбы? Жер шарын биз канчалык коз кылып жайып койгонбуз дейт Аллах субхanahu ва таала. Уламалар айтат ошон үчүн даиде ушул 4 нерсенин сыфаты болуш керек дейт. Биринчи, төөдө чыдамкай болуш керек дейт. Төн чыдамкайлыгын, сабырдуулугун караң, машаккатты көтөрөт. Не кылат? 40 күн суу ичпестен төө жүрө берет. Османдай даиде тоокелчилик болуш керек. Дин мээнетин кылуучуда османдай тоокелчилик болуш керек. Османды караң, била амадин тараунаха. Hiç bir türkügü yok, hiç bir ilişken baylap koygan jeri yok. Al asman Allah'a tevekkül kılıp turadi. Ve ilal jibali kayfa nusibat. To'lordu Allah Taala qarang qanchalik jerga bekem qazı qilib qag'ib qo'ydi da. Dai din mehnetin qılıcı adam ушундай to'lor jerga qag'ilganday mehnetте istiqomatda bekem bo'lish kerak. To'lordu qarang, taş jасы да, жамгыр жасы да, мөндүр жасы да тоолор өзгөрбөйт. Дайыга келген сыноолорду дайы тоо сыяктуу тосуп алыш керек. Дайыга кыйынчылык болобу, ачарчылык болобу, токчулук болобу, шокчулук болобу, аял тараптан, бала тараптан, кайсыл тараптан, туш тараптан келген сыноолорго тоосумал дайы бекем туруштук бериш керек. Жер сыяктуу дайы эмне болуш керек десе, жөнөкөй болуш керек экен да. Жерди караң, түкүрсөң дагы, жерге караң, бакырсаң дагы, тепсең дагы, najasаттарды, пластыктарды кылып салсаң да, мусор таштасаң да жер унчукпай, өтө бир кичикпейлдик менен жер унчукпай турат экен. Дайыде мына ошондой кичикпейлдик болуш керек экен. Өтө кичикпел жер. Дайы дин менетин кылуучу адам кичикпел болуш керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман тавадуа лиллах фақад рафаахуллах." Ким кичикпел болсо, ким тавазу, кичикпел өзүн төмөн алса, Аллах Тааланын даражасын көтөрөт. Аллах Таала бардыгыбызга ушул